Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн Stepn проектisi жөнүндө сүйлөшөбүз. Stepn жана GMT токен. Bundan канча акча тапсак болот, канча кроссовка сатып алып, каяк жака чейин чуркап барсак болот, же болбосо бул жөн гана дагы бир хайп проект. Эми Stepn жөнүндө кыскача айта кетсек, Stepn бул кандай? Бул айтат, здоровый образ жизни, адамдар жакшы болуш керек, тияк бияк, ололо, бололо. Но кээ бир эксперттер айтып атат, бул хайп проект. Кээ бирөөлөр эксперттер айтып атат, бул пирамидага окшош. Кээ бир түшүнбөгөндөр айтып атат, бул лохотрон. Кээ бир түшүнгөндөр айтып атат, бул деп. Кээ бир вообще рынокко биринчи жолу келген, бирок когда 1%ге ичинде көрүп болот болуш керек деп калып, анан бүгүн уже $2 болуп калган кезде айтып атат, мына мен айттым беле деп өзүлөрүн эксперт кайтарып айтып атат. Но мен азыр бүгүн айтып берем. Мындайча айтканда, сайтын деле карасаңар, вроде нормально. Укмуш, ар кандай даже жада калса Binance крипто биржасы инвестор болгон, контракт түзүшкөн, тигиндей мындай, Solana Ventures'тан бери инвестор болуп берген деп айтып атат. Но давайте эң биринчиси негизи эле, как баарыбыз билгендей эле, основной схеманы билели. Схема кандайча? Сен айтып атат, бир определенный кроссовка сатып аласың. Мисалы, могу биринчи кроссовканы и күнүнө сен ар бир басканың сайын, ошол басканыңа определенный токен аласың деп атат. Анан элдер ойлоп атат, ушуну алып алып, анан значит пассивный доход болуп, тим эле эч жака иштебей, жыргап эле ушул кроссовканы бутума кийип алып эле жүрө берсем. На самом деле физически бутума кийбейсиң, жөн гана бул просто виртуальный, но сенин физически басканыңа бул взаимосвязанный. GPS трекер менен сени следить этип турат, кайсы жерге чейин бардың, канча бердиң. Ошого жараша сага токен берет. Но чын эле ушунча жыргап тапса болобу? Например, 200 кроссовка сатып алып, там канча бир миллион басып, ушинсе болобу же болбойбу? Эми жооп беребиз. Токеномиканы карасак, где-то 80% бул венчурный компаниялардын жана airdrop'тун жана ошол эле башка CoinList'тен, CoinBizdен, ар кайсы жерден болгон жерден airdrop болгондо же башында чыкканда, листинг болгондо таратылып берилген экен. То есть 80%. 20% бул дальнейшем ближайший 10 жылда элдердин ар бир ходьбасына бөлүнүп берилет экен. Эми сиз ойлоп атпайсызбы, сиз что азыр алып кроссовканы алып алып, анан өмүр бою пассивный доход алам депчи. Сиз бул жерден бир нерсени учитывать этпей атасыз да. Мисалы, азыр деген условно говоря 100 000 киши азыркы күндө ошол кроссовканы алып алып күнүнө бирден токен алып аткан болсо, сиз ойлоп атасыз, өмүр бою ушундай бирден токен ала берет экен деп. Нет, на самом деле ошол эле мезгилде ошол определенный математический схема менен, ошол графиктин схемасы боюнча болгону гана бирден процент берилип жатат. Мисалы, күнүнө 100 000ден ар бир баскан адамга берилет. Эртең күнү миллион киши басса деле 100 000ден берилип калат. Все равно, да? То есть эч кандай разница жок. Канча киши күнүнө колдонуп атат, андан эчтеке зависит этпейт. А наоборот, канча киши көп киши колдонгон сайын ошол берилген токен, GMT токендин количествосы азайып кете берет. И по факту получается, мындан именно кроссовка сатып алып, анан ошо кроссовканын басканыңа жараша токен алганың бул өтө деле вау эффект эмес экен, и особо деле неинтересно экен, потому что эл көбөйгөндөн кийин тебе будет труднее заработать нормальный токен деп. Эми венчурный компаниялар бар деп атпайбы? Мисалы, могу ушул компаниялардын бардыгы негизгиси булар крипто рынокто манипуляторлор деп аталат. Булар кандайдыр бир токендерге же криптовалюталарга киришет, көбүрөөк акча салышат, баасын искусственно көтөрүшөт, кайра сатышат, ушинчет да. Анан азыркы күндө 2023-жылга чейин булар өзүлөрүнүн токен сатышпайт экен. Демек 2023-жылга чейин булар өз токендерин сатпайт, и ошо 2023-жылдан кийин булар демек шатырата сатып башташат өзүлөрүнүн акчасын чыгарганга. И демек ал кезде уже экономиканын простой спрос и предложение дегенсин карасак, ошо 2023-жыл кезде спрос аябай көбөйөт, и демек баа естественно түшөт. Ага чейин возможно бааны биртке көтөрүшү мүмкүн. Демек бул жерде бир сөз менен айтканда, жалгыз эле акча табат бул ушул венчурный компаниялар. А эл эмес, кроссовка кийгендер эмес. Азыр алыш керекпи деген суроого мен айтат элем, азыр нахаяк, азыр эң үстүндө, азыр алганга болбойт, негизги. Ну, лично мен албайм да азырчы. Как минимум хотя бы $1 ылдый түшсө, там может быть 90 цент, может 50 цент, ну и аябай болуп кетсе 10 цент болсо, может быть алса болот. Но азыр алганга болбойт. И именно ушундай прогнозду, что мен азыр алмак эмесмин, кийин $1 ылдый түшкөндө алам деген сөздү көптөгөн аналитиктер, көптөгөн авторитетный
инвесторлар азыркы күндө ушинтип эле айтып жатышат. И плюс эмне себептен бул хайп проект, бул пирамида эмес. Бул сразу айтканда пирамида эмес. Бул жөн гана манипуляторлордун токени десек болот. GMT бул манипуляторлордун токени, что алар чыгарышат, искусственно көтөрөт, сатат, чыгып кетет. Вот ошондой системада. Эмнеге хайп проект дегенде бул 3 хайпты бириктирип атат. Биринчиси блокчейн. Азыр блокчейн десең, мына укмуш любой адам ишенет, потому что бул хайп. Экинчи хайп бул NFT. NFT-ни азыр айтсаң, элдин баары вау, ушундан жакшы акча таап атышат дешет. Үчүнчүсү бул, конечно, естественно, метавселенный. Метавселенныйга до конца эч ким түшүнбөйт, но ошентсе дагы элдин баары лезут дегендей. Демек, туугандар, GMT токени жана Stepn проект бул манипуляторлордун проектиси. Ну, вероятно того, что сиз бул жерден көп акча табасыз, ничего не вероятно, эчтеке вероятно эмес, потому что бул жерде манипуляторлор эле акча табат. То есть алар бааны көтөрүшөт искусственно, сатат, чыгып кетет. И ошо кезде мен дагы булар менен кошо бааны көтөрөм дагы, мен дагы сатам десеңиз, но это очень большой риск. 99% гарантия, что сиз андайда акчаңызды жоготосуз. Бул жерден акча табат только манипуляторлор, потому что аларда 80% токен алардын колунда.